Бул жерде 650 үй бүлөгө бөлгөнбүз. Мына 301 гектар жер бул жер. Освоение болгон жербиз. Рахматилла Абдирасулов Кадамжай шаарчасынын жака белиндеги жаңы жер конушунда жашайт. Бул конушту шаарчадагы сурма комбинаты жабылган соң жумушсуз калган 650 киши түптөгөн. Алар каражат топтоп, шаар четиндеги тоонун бооруна суу чыгарып, какырап жаткан 300 гектар жерди өздөштүргөн. Рахматилла Абдирасулов колуна тийген 50 сотка жерине малина өстүрүп, киреше таап келет. Bizde zavod, fabrikabız var dağın, şaardın eseviden 2 sotik, 3 sotik jerde oturat elek. Anan el jüdöp, kıynalganından özleri demilge kötörüp, özleri akça top bizge başçı olup Asanbay Tabanov'tu neme kıldı? Fazılov Asanbay Tabanov degen gitti. Oşol başçı olup demilgenin kötörüp, uşul işlerdi bütürüp, elдің қолына 2007 жылы суды алып келіп бергенде, мамлекеттен бір сом да алған жоқ та. Жерден киреше таап, терилик кылып келе жаткан эл ушул тапта дагы бир демилгени көтөрүп жатат. Кадамжай шаарынын аймагын 4000 гектарга кеңейтүү үчүн Алга кадам деген улуттук инновациялык долбоорду баштап, бирикме түздү. Ашар ыкмасындагы бирикмеге азыр 2000 адам мүчө болуп, 70 миллион сомдон ашык каражат топтогон. Рахматилла Абдирасулов да үй бүлөсү менен бул экинчи долбоорго да үлүш катары 2 миллион сомдон ашык каражат кошуптур. Азыркы буга караганда 10 барабар жакшы боло турган болуп атат. Себеби капель наращение менен боло турган болду. Элди ошого настроить этип, көндүрүп, неметтик ар бир айылга свети, жолу, асфальтыга чейин кылып беремин деп милдеттем алган эле. Ошол сөздүн ödösüden çıkamın deyip vada vergen için el işenip 70 milyon azıl pul emas. Komissiya olup dağın baram, aksakal olup dağın baram, anan bir mınандай uyuşta turgan iş olsa sırası zvant etet. Barıp uyuşturup bolgon için ayabay jakşı bolup atat da. Men hazır жалпысы 2 milyondan aşıp kaldı уже төлөгөн. Алга кадам долбоорунун мүчөлөрү салган акчасына жаңы аймактан жер ала алышат. 3 миллиард сомго бааланган долбоордун алкагында 19 чакырымдай тоо боорунан канал, 6 чакырымдан ашык туннел да казылат. Ошол союз таркаганда бир эле учурда элибиз жерден да ажырап, иштен да калып калган да. Ошондой муктаждык болуп, ошо проекттер ишке ашып, элди мындайча айтканда ишеними аябай акталды. Ошол эки проекттин негизинде бул дагы азыр чоң үмүт болуп атат. Келечекте мындай бош жаткан какыр жерлерди ушундай бактаракка айландырып, элди конушка айландыруу максат коюлду. Ири долбоор башталары менен Кадамжайдан сыртка кеткен адистер, жумушчулар шахталарда кайра келип иштей баштаган экен. Биринчиден өз жеринде жумуш болсо, экинчиден инновациялык долбоордун аймакка пайдасы зор дешет. Мен өзүм деле Россияда 22 жылда иштеп келдим. Мына Асанбай Табанович досум болду, ошол чакырып келди, ошо ишти баштайын дегенге келдим. Анан ошо эле кетип калган да, адистер көп. Анан көбүн чакырдык. Эми азыр сыры жетишпейт адистер. Бирок ошол наставник болуп ошолор көп жаштарды азыр привлекать этип, жаштарды үйрөтүп атабыз. Бул 3 чакырым туннелди азыр мына техника азыр бир жагы эле техникаларыбыз бар да. Азыр финансирование болсо, экинчи жагына техникаларды алсак, ана встречный забой өтөбүз да. Встречный эки жагында да. Ошентип эки эсе убакыт тез болот да. Финансирование бар жоксо бир жылда теш бүтөбүз деп ошондой эмебиз бар, пландарыбыз бар, бир жылда тешебиз да. Биз да кичине элибизге бирдеке кылышыбыз керекпи? Ошол кана эми ошол туннелдерди өтүп, ошо келечекте муундарга ошо туннелдерди өтүп, сууду өткөрүп койгонубузда элибизге эле жакшы болот эле. Демилге жакынкы 3 жылда толук ишке ашат деп пландалууда. Какыраган талаага сууга суу менен кошо таза сууда тартып барылат. Эл өз алдынча каналдын нугун даярдап жатканда өкмөт колдоо катары туннелдерди казууга 450 миллион сом бөлдү. Элдин аракетин көрүп, салымын көрүп туруп,
мамлекет дагы ушундай бир аракеттерди колдошубуз керек. Биздин өнүгүү жолубуз ушундай болуш керек деген чечимине биз ынандык да. Бизге ошол дагы чоң күч кубат берип, биздин команда ушул ийгиликке жетүүнүн үстүндө иштеп жатабыз. Буюрса биз эмки жылы күзүндө, кышында, кышка чейин туннелдер бүтүп калса, ошол убакта эле сууну биз баягы чоң суу сактагычтар бар, ошого жеткирүү аракетинде болобуз. Кадамжай шаарында 20 миңге жакын калкы болсо, негизинен өндүрүштүк ишканаларда, кызмат көрсөтүү тармагында жана малина өстүрүү менен алектенишет. Аймактын климаты малина өстүрүүгө ыңгайлуу келгендиктен, Кадамжай району боюнча жылына 1000 тоннадай малина түшүмү жыйналып, бир бөлүгү четке экспортко кетет. Баткен облусунда 60 миң гектардай сууга айдоо аянты бар. Суу жеткирип иштетүүгө ылайыктуу 100 миң гектардан ашык боз талаалар долбоорлонгон. Аймакта суунун тартыштыгын жоюу үчүн тамчылатып суугаруу демилгеси улам көтөрүлүп, жалпы сууга аянттын 4%-дан ашыгыраагы бул ыкмага өткөрүлгөн. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.